Райымжан Курбанов агайыбыздын 60 жылдык мааракеси эң жогорку деңгээлде эл назарына тартууланып, ушунчалык бир руханий азык тартуулады деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошого эле сөзүбүздү улай, эфирдеги сапарыбызды улай студиябыздын төрүнөн орун алган Райымжан агайыбыздын кыздары келип отурат. Жакында тааныштырып өтөлү. Мына биз ошо айтып аткан Кыргыз тили коомунун президенти Райымжан Курбановдун кыздары бүгүн конокто. Райымжан кызы Каухар жана Райымжан кызы Жаңыл. Саламатсыздарбы? Кутмандаарыңыздар менен. Кандай келип алдыңыздар, жакшыбы? Алгач эле куттуктайлы, атабыздын 60 жылдык юбилейи кут болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы. Жалпы журтчулук менен салам жолдоп амандашып алсаңыздар, маектеп болду. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Кутман таң. Кутман таңыңыздар менен. Келиңиздер, ошо баягы темадан алыстабай эле, ошо концерт боюнча эгерде суроо бере турган болсок, мына Райымжан Курбанов агайыбыз даярданып атканда сиздерден кандай жардам күтүлдү? Мына өзүбүз көрсөк, жакында эле ошол сюжеттен көрө турганыбызда Каухар сен да ал жерде баягы ыр айтып аткандагы учурун көрдүк. Деги эле кандай даярдыктар болду концертке? Негизи кичинекейимден бери эле мен чыгып жүрчүмүн. Ар бир ушундай чыгармачылык кечелери өткөндө же бир жакка барыш керек болгондо мен эле чыгып жүрчүмүн. Бунусунда Жаңылай дагы чыкты. Мага жардамдашып келди. Ооба, Жаңыл дагы мага да жардамдашып, эми Жаңыл дагы чыга баштады мен менен чогуу. Экөөбүз чыгып ырдап атабызга кандай колдоо бердик. Чогуу чыгып, эми атамдын ошо жолун кичине болсо да жолдоп чыгып ырларын айтып, ошо. Ата дегендин сөздүн өзү бакытта. Райымжан агайыбыз үйдө кандай ата болду экен, Жаңыл? Атам өтө мээримдүү киши. Бизден кечинеси дайыма чогулабыз да, кечки тамакка. Ошондо биз баарыбыз отурганда атам дайыма бизге суроо берет. Рафаэла деген ким, Магеллан деген ким, Мартин Бихайм деген ким деп. Себебиден бала чагыбыздан бери ушинтип өстүрүп келатат да. Баардын билип жүрүшүңөр керек, көп изилденип окушуңар керек дейт. Жана деген ошо окуудан дайыма айтат бизде окуу жана окуу деп. Мен деген бала чагымда анча жакшы окуган эмесмин. Бирок ага карабай деген атам мен деген көп мындай ата-энелерден балдарын урушат. Сен неге ден 3 алып атасың, неге 2 алып атасың, неге 4 деп. Атам болсо дайыма мени ага карабай колдочу да. Жаңыл жөн эле отура бербей окугун, изилденгин деп. Ошо атам колдоосуна мен аябай сүйүнүп, окуп бул жолу ошол бүт жалаңбешпен келдим. Демек башында анча окубасак дагы кийинчерээк атанын мотивациясы менен, Ооба, колдоосу менен. Негизи атам эртең менен турганды жакшы көрөт аябай. Эртең турганды жакшы көрөт, ооба. Эртең менен эрте 6:30 эле туруп алат негизи өзү. Анан машыгат корону бир 4-5 жолу эмес, 10-20 жолу айланып чыгат. Анан эртең менен бүт ырларын кайталайт. Бүт ырын айтып берет, анан кошуналар күлүп калышат, эметип айтыпчы. Биздеки будильник деле кереги жок, живой будильник биздеки Райымжан байке деп айтып калышат. Ошентип айтышып эле күлүп калышат. Ошо атам негизи эртең менен көп ырларын айтат да. Анан бизге уже кулагыбызга деле сиңип калды. Ошо. Агайдын айткан ырлары канчалык бир деңгээлде таасир этеби? Ошол ырларды угуп атып, балким биринчи, экинчи жолу, үчүнчү жолу маани бербей чыгарсыздар. Бирок андан кийинки айтып жатканда ошол ырлардан таасир алган учурлар болду беле? Ооба, мен өзүм көркөм айтып жүргөн үчүн таасири болот, патриоттук сезим күчөп, ооба, күчөп ошо. Атам дайыма айтат, ошо кыргызча үйдө сөзсүз сүйлөшүбүз керек депчи. Кээ бирде болуп кетет, орусча кошуйсек, эми сахар дейсек, шекер деп айтпайсыңарбы деп. Ошентип шекер деп айтып, ошо үйдө сөзсүз кыргызча сүйлөйбүз да. Анан негизи атам айтат көп тил билгиле депчи. Анан орусча көчөгө чыкканда сүйлөйбүз. Сүйлөп мындай кичине практика кылып, кыргызча унутуп калбайлы деп. Негизи кыргызча мектепте окудук, баардыгыбыз кыргызча окудук.
Анан үйдө да кыргызча сүйлөйбүз, анан орусча кээ бирде ошо эшикке чыкканда сүйлөп практика кылып турабыз, унутуп калбайлы. Кандабы? Агайдын тилине болгон, дилине болгон дагы да болсо сүйүүсү. Чындыгында бул эң мыкты тактика, эң мыкты тарбия десек болот. Бүгүнкү күндө Райымжан Курбанов агайыбыз өзү чындыгында бул жака келе албаса дагы мына эки татынакай кызы да келип отурган чагы. Дегеним, үй бүлөдө канча уул, канча кыз? Бир уул. Жана кимиңер канчадасыңар, кимиңер эмне иш кыласыңар, канчанчы класс дегенде? Үй бүлөдө байкем, анан 4 кыз. Улуу байкем Акнетте иштейт. Акнетте бир бөлүмдүн башчысы болуп иштейт. Биз болсо мен студентмин. Сиңдилерим болсо мектепте. Азыр 11 улуусу 11-ди бүтүп жатат, жаңыл 9-ду бүтүп жатат. Эң кичүүсү 6-да. Бала бакчага барат. Жакшы. Жаңылай буюрса мына мектептен уядан учарга аз убакыт калыптыр. Келечекте ким болоюн деп чечип атасың? Келечекте мен дипломат болоюн деп чечтим. Себеп? Себебинде ошо атам аябай ковдойт эле да. Дипломат болуп, өзүмен деген сүйлөгөнү жакшы көрөм, баардыгын деген ошо чакырып баарылашканды жакшы көргөндүк үчүн ошо атам бала чаман бери айтат, сен дипломат болсоң аябай кыйын дипломат болмоксуң деп. Ошондуктан деген көп тилдерди өздөштүргүн дейт. Анан ошо эжем айтып кеткендей бизге айтат да, үйдөн кыргызча, эшиктен орусча деп ошону тамашалап айтып калат. Жөн эле кыргызча менен орусчада чектелбей башка да тилдерди үйрөнгүлө дейт. Ошол мен улуу байкем деген англисче жана корейче эркин сүйлөйт да. Бизде еще кандай десем, эмгектенгенге аябай үйрөтөт бизде. Буну кылгыла, тени кылгыла, буну кылам десер кыласыңар деп эле ушинтип айтып дайыма бизге. Анан бирөөлөр жумуш болуп калды депчи, буга жардам керек болот десе эле сразу бизде жөнөтөт. Мына кыздарын да алып кеткиле, жардам берет силерге, жардам берет деп. Анан башка жумушту кылып атсаңар да. Башка жумуш кылып атсак дагы сразу эле айтат, баргыла депчи, жумуш жардам берип койгула деп. Анан кичинекей чагыбызда болсо ошко жөнөтчү бизде. Талаага чыккыла, эмгектенгиле деп эле ошентип. Ооба, көргүлө, көрүш керек. Бул жашоодо эмгектениш керек деп эле ошентип айтып турат. Атанын тарбиясы. Чынында ооба мыкты. Негизи баягы Райымжан Курбанов агайыбызды баягы биз деле мына силер келгенге чейин деле сюжет кеткенге чейин дагы эң мыкты инсан экенин айтып далилдеп атканыбыз дагы учуру. Анан баягы эң мыкты инсандын дагы аркасында айым мыкты, күчтүү айым да турар. Ал дагы талашсыз бегеле энеңиздер, апаңыздар жөнүндө айта турган болсоңуздар. Апам жөнүндө айтсам, апам абдан атамды колдоп турат. Бир жакка барарда кийимин үтүктөп, кырын чыгарып, кырын чыкпай калса кайра кылып берди. Анан дайыма ошо мурун тамада болуп иштеп жүргөн билесиздер да. Ошондо сөзсүз тамак даяр болуш керек. Атам бир жакка барарда сөзсүз 2 саат мурун барат да. Эрте барып, кечиккенде жаман көрөт. Ошого мисалы түштө сөзсүз үйгө келет. Тамак жегени, түшкө тамак даяр болуш керек, кечки 6-га тамак даяр болуш керек. Атам айтат, кечки 6-дан кийин жебейли депчи. Ошон үчүн 6-га, ооба, убак сааты менен ошон үчүн 6-га даяр кылабыз тамактарды. Анан эми аккан арыктан суу агат дейт. Агайыбыздын азыр кечесинде да көз чаптырып өттүк. Ыр окутууга ашыгалы сиздерди. Мүмкүн болсо келиңиздер. Кимден баштайбыз? Улуу ата баштайбызбы жаңыл? Мүмкүн болсо. Макул, кандай отуруп эле айта берейинби? Ооба, отуруп эле. Эркин, кайсыл? Атантай Акбаров эне тилде айтып берейин. Ошондо чыгармачылык кечесинде чыгып айткан ырым. 1-2 куплет айтып берейин. Жакшы болот. Эне Атантай Акбаров эне тил. Биз адамбыз, ойлоп, сүйлөп, бийлеп турган ааламбыз. Биз мезгилдин дайрасына киринип, буйруп турат бизге аз күндүк тирүүлүк. Төөлүктү сонун жашоо курсак деп, адам деген улуу атка биригип, сейрек калган өсүмдүктү жандууну сактап
кызыл китептерге киргиздик. Биз адамбыз, биз унутчаак жандарбыз. Өзүбүздү биз унутуп калабыз. Дүйнөлөшө аз элдердин тилдерин жутуп жатсак кабарга тук албайбыз. А чын айтсак, тилиң барбы, элиң бар. Тил өлгөн эл, өзү өлөт билип ал. Бир адамды тирилте албай жаткан соң, өлгөн элди кантип кайрып алабыз? 24 тил өлөт экен ар жылы. Тилди өлтүрүү, ал бир элди өлтүрүү. Тил деген мамлекет туткасы. Тилди сакта, болсун десең ел түрү. Азаматсыз бар болуңуз. Анан эми манасынан чубак кем экен деген чыгар. Чагылдан дагы. Ооба. Мен Бердибек Жамгырчиев байкебизден мен кыргызмын деген ырын окуп берейин. Өтө керемет. Бердибек Жамгырчиев, мен кыргызмын. Кыргыз, кыргыз, кыргыз деген ким өзү? Айбаты корч, ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүндө жанып турган оту бар. Кыргыз эли чагылганын бир өзү. Майдалабай, улуу жолду баштаган, душман кирсе дайыр болуп каптаган, өлүмдөн да бийик койгон намысты. Кыргызмын деп дүйнө эли мактанам. Мен кыргызмын. Кыргыз деген жаным бар. Көкүрөктө намысым бар, арым бар. Алп манастын учконунан тутанган, жүрөгүмдө күйүп турган жалын бар. Мен кыргызмын, намысымды бербеген. Мен кыргызмын, таза жерди жер деген. Бүркүт сыңдуу, бийиктикте шаңшыган. Мен кыргызмын, кыргыз деген эл менен. Азаматсыз бар болуңуздар. Чындыгында мен кыргызмын деп ошол эле кыргыз тили жөнүндө дагы даңазалап айтуу ырлардын өзү эле кандай үлгү, Айдай, анан эми биз дагы куттуктайбыз. Чындыгында учурдан пайдаланып сиздерге да мүмкүнчүлүк берели. Атабызды да бир иреттен куттуктап өтөлү. Жаңай куттуктай бер. Эми кичисинен баштайлы. Кандай гана керемет. Кичисинен баштап. Атакемди ошо иш чарасы өткөнүнөн куттуктайм. Атакем менен апакем ошо 4-5 баланы тарбиялап, өстүрүп жатат. Ошондуктан биз аларга терең ыраазыбыз жана абдан жакшы көрөбүз. Биз сиздер менен аябай сыймыктанабыз. Атакем ошо асказоодой, ак мөңгүлүү асказоодой. Башыңыздан ак калпагыңыз түшпөсүн. Дайыма бийик болуп, ден соолукта аман жүрүңүз. Жолуңуз ачык болсун. Сиз ошо биз үчүн бийик адамсыз. Кылым жашаңыз, атаке. Кандай гана керемет сөздөр. Келиңиз. Ата чыгармачылык кечеңиз менен, юбилейиңиз менен сизди куттуктайм. Сизге кааларым ден соолук. Биздин жаныбызда эле дайыма жүрөрүңүз. Гүлүп, жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Сиз менен абдан сыймыктанабыз. Сиздин кызыңыз болуп төрөлүп калганыма дагы абдан кубанам, сүйүнөм, сыймыктанам. Жакшы. Агайдай окуй албасак дагы биз да 4 саат поэзия окугум келип турат. Эмирларым жазылып сиз жөнүндө, эле сиз деп адашпаймын өңгөдөн, эбак эле сизди издеп өмүрдө, эс тартканы сизди күткөн өңдөнүмдө. Бали, кимдерге карап тиешелүү болот. Терең ыраазычылык билдирели, бар болуңуздар. Кыздары сонун кыргыздын дейт. Аккуу жок жерде көл көрксүз, аял жок жерде эр көрксүз. Андыктан дал ушундай кыргызымдын кымча бел кыздарын тарбиялаган агайыбызга дайыр иреттен ыраазычылык билдиребиз. ЛТР телеканалынын атынан ысык салам жолдой барыңыздар. Анан эми жалпы көрүүчүлөрүбүздөн дагы сиздерге ыраазычылык болсун.